жем бар жерде тил чыгарып сагалап, жеп жутканды айбандагы кылалат, жогоруга сак ишенип жумшак күч, жонун тоскон журтка кылга кыянат. Урматтуу кыргызстандыктар, 25 март күнү өлкөбүздүн мекенчил уулу Садыр Жапаров мекенине кайтып келе жаткандыгына байланыштуу Бишкек шаарында күндүзгү саат 12:00 Горький паркынан тосуп алуу боюнча мамлекетибиздин бардык аймактарынан элдер чогулушмакчы. Ушул эле убакытта Ош шаарында мурдагы Сузак чайканасы, азыркы Акниет кафесинде, Жалал-Абад шаарында Барпы театрынын алдында, Баткен шаарында Тургунбай Садыков көчөсү 13 дарегинде колдоочулар чогулушмакчы. Урматтуу мекендештер, учурда оппозиция болуп чыккан саясатчылардын баарын жалган жала менен камап, же куугунтуктап, бийлик төбөлдөрү өз каалагандарын кылып жатышат. Мамлекеттик казынаны соруп жатышкан аз келгенсип, тышкы карызыбызды 5 миллиард долларга жеткиришти. 2,5 миллион элибизди башка өлкөлөргө тентитип жиберишти. Анысы аз келгенсип, өздөрү миллиарддаган долларларга контрабандалык бизнес кылышып, элдин өмүрүн алган кырсыктарга чейин жеткизишүүдө. Ушулардын баарын көзгө сайып токтоткула деп келе жаткан мекенчил уулубузду бийлик төбөлдөрү ар кандай жалган жалаалар менен кылмыш жообуна тарткылары келип турушат. Ошондуктан кайдыгер эмес мекендештерибиз келип Садыр Жапаровду колдоп, сиздердин алдыңыздарда далилдүү фактылар менен айта турган кебин угуп кеттиңиздер. Сиздер кызыккан, төбө чачыңыздарды тик тургузган бир топ коррупциялык маалыматтарга ээ болосуздар. Сөз сүйлөп жаткан учурда интернет аркылуу онлайн түз байланыш болуп, Ош, Жалал-Абад, Баткен шаарларында чогулган элдер дагы көрүп угуша алышат. Өлкөбүз боюнча бардык кен байлыктарыбызды элдин пайдасына пайдалануу, насыя алгандардын көйгөйлөрү, чек ара маселеси, мигранттардын чет элде тарткан азаптары, электр энергияга болгон тарифтер, ички жана тышкы саясат, экономика жана башка маселелер каралат. Сиздерди кызыктырган кандай гана суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. Эч кимди мажбурлап чакырбайт жана каржылабайт. Ар ким өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен келип, мекенчил сезимиңиздер менен катышып кетиңиздер.